Ошто Бактыбек Калмаматовдун тарапкерлери акцияга чыгышты. Ош шаарынын Борбордук аянтында оппозициялык саясатчы камактагы Бактыбек Калмаматовду 50дөн ашык тарапкери чогулду. Азаттыктын кабарчысы жеринен билдиргендей, алар Калмаматовдун бейгүнөө камалганын айтышып, аны бошотууну талап кылууда. Чогулгандар боштондук, Калмаматовду колдойбуз, коргойбуз деген жазууларды көтөрүп турушат. Ушундай өтүнүч менен президентке Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисине кайрылышты. Парламенттин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматовду УКМК расалык этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты козутуу беренеси менен айыптап, 22 декабрда камакка алган. 1 май райондук соту аны 9 февралга чейин абакта калтырган. 22 декабрга караган түнү Сауд Арабиясына 2 жумалык умра зыяратына баратканда Манас эл аралык аэропортунан кармалган саясатчы өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын билдирүүдө. Булак Азаттык, Чекиторг. Спортту баалаган президент же президентке каршы иш-чаралар. Президент Садыр Жапаров 1 январь күнү Каракол шаарындагы кышкы лыжа тебүү базасына барыптыр. Ошол жерден лыжа тээп өлкө элине кайрылуу жасады. Спорт ден соолукка керек, сергек жашоого өтөлү, өлкөнүн кышкы туризмин өнүктүрөлү. Каракол кышкы эс алуу базасын дүйнөдөгү мыкты 10 базанын катарында. Өлкөдө бир нече кышкы база бар, аларды колго алалы, деди президент мырза. Тоонун башына чыгып, дээрлик 4,5 километр аралыкты лыжа менен төмөнгөздөй зымырап өтүп, өзүнүн кышкы спортко болгон кызыгуусун көргөздү. Албетте жаман эмес. Эң башкысы, президент өзүнүн жеке үлгүсү менен элди спортко тартууга чакырык таштап жатат. Спорт улуттун ден соолугу, күч кубаты, керек болсо аскерди коргонуу даярдыгы. Экинчиден, ал өлкөнүн жетекчиси катары Кыргызстандын кышкы эс алуу спорттук базаларын рекламалады. Анын ошол базага барып бир рекламалап коюшу ал жерге кышкы сезондо келип кетип жатышкан 100 миңдеген адамдарга тете. Болбосо унчукпай барып, ошол күнү базаны эс алуучуларга жаптырып, өзү чартаңбай тээп келе калса деле болот эле го. Бирок ал бир күнүн ар бир кылган ишин элге көргөзүп, мамлекетке пайдасы тийсин деген таза ниети менен жасап жатат да. Ошол эле базага кышында 30 миң эс алуучу барды дейли. Ар бири 5 миңден эле таштаса, өлкөнүн капчыгына канча пайда түшөт? Чет өлкөлөрдөн келгендердин авто транспортировкалары, жаткан жерлери, байланыш каражаттары, тамак аштары сыяктууларын эсептегенде эле өлкөгө, жергиликтүү элге канча пайда? Туризмде өлкөнүн капчыгы кадыр баркы эмеспи? Жаңы жылдын кышкы эс алуу күндөрү денелерин арак-шарапка чылап, ашкере жеген тамактардын азабын тартып, ашказандын даарысын жеп жаткандардан айырмаланып, ал киши таң атпай тоого чыгып, өлкөнүн кышкы эс алуу жайын бүткүл дүйнөгө көргөзөйүн деген тилеги менен барганы акыл эси ордунда адамдарга түшүнүктүү эле болду го. Бүгүн болсо атайын басма сөз каналдары болгон күчтөрү менен шыбап чыгышыптыр. Кактус медиа сайты президенттин жана жолдошунун кийген спорттук формасынын баасын бычып жибериптир. Алар эмне тоого жылаңач барыштары керек беле? Азыр кийген кийим менен кимди таң калтыра аласың? Ал кышкы базага күнүнө жүздөгөн кыргызстандыктар жана КМШ чет өлкөдөн атайын барып лыжа тебишет. Жылаңач жүргөндөрүн көргөн жокмун, баары эле атайын кышкы кийим сатып алып кийип барышат. Эл башы иш сапары менен аймактарга барат, эл менен жолугуп арыз муңдарын угат, өндүрүш жайларды көрөт, буйругун берет. Ошондо Баткенге барып Айгүл тоону, Таласка барганда Манас күмбөзүнүн ыйыктыгын, Ошко барганда Сулайман тоону, Жалалабадтагы керемет сары челекти, Чүйдүн буранасын тамшантып рекламалап койсо, же Нарынга барып хоккей формасын кие салып балдарды спортко жакындаткыла десе, ошондо да сөгүп отурушубуз керекпи? Ой, ал кишинин өзүнүн мыкты касиеттери бар экен да, анын эмнеси жаман? Кеп башкада, президенттин кадыр баркын кетирүү үчүн, түшүрүү үчүн атайын программалардын иштеп жатканында. Бир нече социалдык булактар, түркүн каналдар аркылуу иш-чаралар ишке ашырылып жатканында, анын аркасында кайсы күчтөр, ички жана тышкы күчтөр, өзүнчө чоң программалар, пландалган мөөнөттөрү белгиленген. Өгүнү Кыргызстандын футбол спортунун 100 жылдыгы белгиленди. Өзү баш болуп барып футбол ойноп берди. Байге делген 1 миллион сомду Токмоктун жетим балдар үйүн ремонттоп чыгууга алып барып берди. Аны да жазышты, түркмөн башы сыяктуу өзүн рекламалап атат деп шыбашты. Ооба, президент мырза спортко жакын адам экен, анын эмнеси жаман? Же спорт кыргыз элинин душманыбы?
Дал быйыл кыргыз спортсмендери эгемендиктин 30 жылында биринчи жолу Кыргызстан деген алакандай 6 миллион калкы бар өлкөнү дүйнөлүк спорт державалары, жүздөгөн миллион калктары бар өлкөлөр АКШ, Россия, Япониялар менен теңеп, кызыл байракты кылкылдатып күрөш боюнча дүйнөдө 5-орунду ээлеп алганын көрүп сыймыктанып ыйлап турдук го. Токио Олимпиадасычы кубанычтан өлкөнүн борбордук аянтына чогулуп, баш кошуп, көкүрөгүбүз көтөрүлүп толкундап уктабай калдык го. Кошуна өлкөлөр ыйлап жиберишти го, ичтери таарып же калппы. Эски психологиядан чыккыла, өзгөргүлө, иште айткыла, сынды конструктивдүү айткыла. Мээ жетсе албетте пейилди оңдош керек. Көрүп ата сыңар парламент дегенде биринчи күнү эле баягы көнүп өткөн ит байлыктарын башташты. Бизге жардамчы машина бергиле, финансыны өзүбүз башкарабыз. Давай чыштым кананы оңдогула. Көтөндөрүбүздү арчыганга кагаз керек. Нормальный тамак бергиле. Биз деген оңой кишилер эмеспиз дешип чабуулга өтүштү. Кебетелерин көрдүңөр, уюшуп атышат. Барчысын билесиңер, пландары катта. Өкмөтүн талкалайбыз, жүдөтөбүз, президенттин кошуп сууга салабыз деп тиштерин шакылдатып, уу тилдерин соймоңдото башташты. Чынын айтканда көбү эжелеп окуган немелер, билебиз кантип шайланып келгендерин. Согушту ачканга даярдыктары күч, жакында эле көрөбүз. Эл турат тиштерин кычыратып, Кудай сактасын, мынтип отурушса кыжыры кайнаган миңдеген эл жетип барып, ак үйдүн эшиктерин төрт жагынан талкалап кирип, торопойлордой чыркырата сабап кубалап чыгышаары толук мүмкүн. Кысканды үйрөнүш керек эле, тамаша эмес. Бакыт Алиев. Дайыма кынтык издеп, тетири сүйлөп турбаса, адахан аты өчөбү. Жакында Ысык көл мейманканасын бузуу чечими кабыл алынган эле. Себеби бул имарат 14 жылдан бери кароосуз калып, авариялык абалга келгени, оңдоо түзөө иштери жасалса деле кооптуу бойдон калаары кабарланган. Ордуна мамлекеттик маанидеги административдик комплекс курулаары расмий жарыяланды. Эгерде президенттик аппарат, министрлер кабинети аталган жерге жайгашса, туура кадам жасалмак. Бир чети аларча резиденциясына жакын, Бишкек шаарынын түштүк тарабында болуп, жол тыгындан арылууга, келген конокторду тосууда да ыңгайлуу шарт түзүлмөк. Негизи алгылыктуу демилге, реалдуу ой жүгүрткөн адамдар туура эле түшүнүп атышат. Тилекке каршы баягы эле кылдан кыйкым издегендер тескериленип чыгышты. Айрым саясий күчтөр упай топтоо үчүн соц тармактардан элдин башын айлантууга дал басташты окшойт. Алардын арасынан заарын чачкан, жеңил пиар менен көрүнө калгысы келген адахан үн катпаса аты өчөбү. Тарыхый мурасыбызды талкалап атышат, токтоткула дегендей кайрылуу жасады. Коомду козутуп, адаштыруу гана амалы. Өзү баарын түшүнүп турат, бирок ичине таруу айланбай, адатынча акылдуу көрүнгүсү келип, көңдөйлүгүн ачыктаган кербезе. Мадумаров пайдалуу иштерден дайыма кынтык издеп, тетири оозанып турбаса, оорусу кармайт шекилдүү, туурабы? Аныгында Ысык көл мейманканасы жарактан чыгып, далай жылдан бери кароосуз калса, анан оңдоого алуу менен жаркыраган имарат катары шаардын көркүнө көрк кошсо, эмне, жаманбы? Бул чоң курулушка президент каражат таап, салдырып баштаса, ал коого гана алынышы керек. Албетте, калыс маанайда ой жүгүртсөк. Булак Карыва, Чегиткейчи.